качып кетип подружкамдын үйүнө бардым. Мурдумдун үстү шишип турат да. Анан таң атканча башым ооруп чыкты. Аябай ызамдан ушу прессадан коргонуу сурадым. Анткени мен буга чейин билесиңер, мен творчествода ошо канча 15 жылдан бери жүрөм. Алтындан кымбат ардагы менин. Биздин телеканалга ырчы Элиза Орозова кайрылып, ал такеси тарабынан зомбулукка кабылганын айтып, үнүн элге жеткирип берүүнү суранды. Биз ырчы жашаган делекке келдик. Ошол мен кече күнү 21 октябрь, 21 октябрь тайкемдин баласынын туулган күнү болчу. Анан мамам түштө эле айтып калды, ушундай туулган күнү бүгүн барып коелучу депчи. Анан биз белектерибизди алып алып, бета стористен алып алып, анан кечинде бардык да, туулган күнүн куттуктап. Барсак эле, ушу кечирээк баргам, 8:30 где-то, 8:30 примерно ушундай. Анан барсак свет жок экен. Аны отурушуптур, тасмал ырастап коюп кухнясында. Анан биз бардык. Барып отургандан кийин эле бир 10-15 мүнөттөн кийин эле баягы мындай сөздөн сөз болуп эле козгоп эле баягы 13 мен жаш кезимде 21-22 жашындагы бир мындай бир бизнес баштап алып, бир мындай провалдарымды айтып кыйкырынып эле өзүнчө эметип баштады да мындай. Кыйкырып, монтип повышенный тондо өзү постоянно ушундай да характери жеңе берет да адамдычы. Тура эмес болуп турса да өзүнүкүн туура кылып мындай кыйкырып жеңип алат да. Анан мен дагы мындай кичинекейимден мындай акыйкат деген мындай эме адаммын да, мынтип эме мындай чындыкты сүйлөгүм келгенчи, чындык мындай деп айтканчы. А ушинтип айтып атсам, алып туруп эле катты момундай уже мага атырылып баштады да. А мен жиним келип, колумда эме бар болчу, кызымдын соскасы да. Ошону мынтип ыргытып маңдайга да, маңдайга. Обан жана Каспий KZ. Жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой.о аркылуу Каспий KZ'ге телефон номери боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой.о аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой.о же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой.о Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Ыргытып ийсем, ал болсо мен сиз менен катышпайм болду, кетем, мен сиздердин үйүңөргө да келбейм болду, рахмат деп ушундай алыпчы. Турсам, сен деген жактан ары 2 жолу тартып ийди да меничи. Жактан ары тартып ийгенде мен алдымда тарелка турган, ошо тарелканы мондай ыргыттым да. Ыргытсам, эми болгон защитам ошол болду да. Ошону ыргытсам, келип туруп мени момундай муштумдап башка көзгө, ушу кулак түбүнө момундай урдуруп атты да, мындайначы канча жолу урдурганын мен өзүм билбейм азыркыга чейин. Азырында айткан сайын до сих пор эмне шокто ужечи мындай. Ушунчалык эме болду да, урду да аябайчы мени. Анан ошол моментте баары арачалап эметишти, өлтүрүп салам мен сени, өлтүрүп салам деп кыйкырып ушундай эме болду да, азыр өлтүрөм мен сени депчи. Анан туруп эле кеттик, арачалап калышты бизди. Мен качып машинага барып отуруп калдым, мамамды алып, кызымды алган бойдон шашып, даже эч нерсесин алган жокмун, көтөргөн бойдон чыктык да. Анан машинада айдап баратсам, милицияга чалдым, жүзек айдап барат. Биринчи милицияны издедим, анан чалдым милицияга. Чалсам, сиз каякта турасыз азыр деп уштет. Мен артыман куалап келаткандай болду да, машинасы мененчи. К5 машина бир убакта келип калды, реально эле келип калышты. Көрсө баласы экен, мен өзү экен дедим да, дагы мен урат экен деп ойлодум да, чындыгындачы. Анан мындай коргонууну эмеден милициядан издедим, 102-ге чалдым. Ошо 102-ден ар кайсы улам чалып атышты, сиз бул комго келиңиз, бул ровдга келиңиз деп. Мен таппайм да, такыр мындай эмем болуп атам да, өзүмдү жоготупчу. Ошондой болду, кечинде заявление жаздым барып. Мамамдар айтышты, жазба эле, жазба деп аябай суранышты. Элим эмне дейт депчи. Мен ойлоп атам да, ушундай элим эмне дейт деп коюп, жаап коюп жүрө бергенде бул адам дагы кыла берет да мындай нерсесинчи. Мен эртеңки күнү азыр могу эмеден кийин мен өзүм жашоом үчүн да корком да бул адамданчы азыр. Эчимдик эч кандай жок. Жок, ал өзүнүн характери ушундай, элди эле билет да. Мындай кыйкырып, мындай аныкы туура эмес болуп атса дагы танып койгон бир нерсе. Ушундай характери бар да, мен жала жапкандай болбойн, бирок элди эле билет да. Ушундай адам. Психикалык жактан оорубайт, э? Билбейм, андай оорубайт.
Азыр силер келип атабыз дегенден кичине могу тоналка коюп алдым бетиме бирткечи. Бирок могу жерде ошо могу шишик бар, могу жерде мына карабайсыздар көгөрүп турат могу жерим. Анан могу мурдумдун үстү шишип турат да. Анан таң атканча башым ооруп чыкты. Кулак түбүм кадимкидей тартыпчы. Кечке да валерьянка ичтим, кайра калчылдап атам, стрессим кетпей атат. Жана кечиндеги бир мындай муунум калчылдаганы, колдорум титирегени, кечинде жаза албай койдум ручка менен дажычы, колум титирегенинчи. Титиреген абалда баргам түндө 12:30 1,5 жаштагы кызымды көтөрүп алыпчы. Анан азыркыга чейин эртең мененке чейин уктаган жокмун, уйкум вообще болгон жок, башым аябай оорутту. Башым аябай ооруп чыкты, кечке ыйлап атам ушул эмедечи. Ал адам сизге байланышка чыгып кечеги күнү болгон окуя экен да? Кечирим сурадыбы? Жок, андай аракеттер болгон жок. Сизге азыр улам телефон чалуу болуп атпайбы? Массалык маалымат каражаттарына үнүм жетсин деп билдирүү жасаарыңызды билеби алар? Токтотууну көздөп атат окшойт, негизи чыгышыңызды каалабай атат окшойт. Ооба, туугандар айтып атат, сен токтот, андай элге журтка уят болосуңар. Уятта эмне деп айтат элдер депчи. Анан мен макул уят деп муну да эметип кое берейин да, жутуп кое берейин, уят деген. Бул нерсе кайталана береби же качан жанагы кыздай болуп деди эме же Казакстанда кыздай болуп өлгөндө же башка да биздин жанагы кыздар өлүп калып атат го мисалы. Ошондо билишеби да бул эмне болгонунчу. Же намысыман өлгөндө мисалычы кечөкөмөдө мен чын эле мамам кечинде баары тең туугандардын баары кой бербеле дегенде өлүп алгым келди, чын айтайын, ушундай баягы ызамдан, баягы намысымдан ушунчалыкчы. Ошондой деп билишеби адамдарчы. Сизди сабап атканда, сизге кол көтөрүп атканда, ал бөлмөдө эч ким жок беле? Баары бар болчу. Ара чалашты, эми ошо ара чалып жетишпей калышты да, жанымда мамам турган. Биякта менин оң жагымда отурган да алчы. Оң жагымда аял кишилер беле ал бөлмөдө көбүнчө? Аял кишилер, эркек киши баласы да отурган. Баласы айтып атпайбы? Жөн эле коюңуз да. Конечно, аныкы туура эмес, бирок жөн эле коюңуз да деп тетиң эмеге чейин бардым. РОВДга, ГОМго да барды, РОВДга да барды да, артыман айтапчы. Сиз Жүзекини кайсы адреске чакырдыңыз? Мен ошол жерде Шопоковто Tesla деген автомойканын жанында келдим. Ошол жерге токтодум. Анан айттым да, ушул жерде турам мен депчи. Ушул жерде турам, мага жардам бергилечи депчи. Ал жерде канча убакыт болдуңуз? Канча убакыт күттүңүз? Көпкө чейин турдум. Жарым сааттан ашык турдум. Эшикте чыгып алып чалдым мен. Жакындарыма чалдым, кимге чалып кайрылсам болот депчи. Биздин айылдаш байкелерге чалдым. Ушуну аксакалдар кеңешине чейин айткылачы депчи. Бул нерсе ушундай боло береби депчи. Пусть билсин эл дедим да, билсин эл. Ойлодум да, макул, мен машина менен келмин депчи. Мен өзүм бардым. Канча машина эмес, жүргөн кыздар, айымдар ушундай кабылганда, мындай эмне болуп калат да, мындай сак өзү корголбой калат да эмесичи. Качан гана мындай канжалап, бычак тийип же уже өлөйүн деп атканда гана оперативдимди карашабы, мындай айткандачы, ошого аябай ыза болдум бир четичи. Келатып ойлонтом да, менин ордумда башка бирөө болгондо дедим да, ушу машина менен эмес, макул бир жерде ушундай урулуп калса дейм да. Бир адамдан ушундай запкы жеп калса эмне болот депчи. Каарманыбыз 12 жашында тайкеси тарабынан ыдык көргөнүн, бүгүнкү күнгө чейин ал окуяны жашырып келгенин айтат. Бул адам бул менин жашоомдо мындай. Азыр мен неге ушул нерсени айтып чыгып атам да, мен дагы унчукпай коймокмун. Бул адам мен кичинекей кезимде мага мындай 11-12 жаштарымда да где-то ыдык көрсөткөн. Азыр танат, бул 100%, 100 даже 200% танат да, бирок ошол нерсе болгон. Анда деген мындай ушул жерде эле болчубуз, үйүбүз кичинекей болчу да. Баарына мындай катар төшөк салып коет го. Ошондой катар төшөк салынган болчу. Анан мен түндө эле мага бирөө жармашып аткандан ойгондум да, кичинекей кызмын да элестетип эле, 11-12 жаштагы эле кызмын ошондочу. Жайкы учур болчу да. Анан монтип эметип кеттим да. Деп аябай тура кал, эметип кыймылдадым. Анан тиги өстүмө түшүп жатып калды да, уктамыш болупчу. Үстүңүздө экен ойгонсоңуз. Үстүмө монтип эметип атыптыр да, уже мындай аракеттерин жасап атыптыр да, ойгонуп кеттип мен эме кылсам, тиги түшүп калып эле уктамыш болуп калатпайбы. Анан мен болсо мындай ошол нерсени эртең менен тура алып мамама айтайын дейм да, анан
кайра туруп алып айта албайм. Анан папама айтам дейм, мындай аябай ушундай болдум да. Ичимде кичинекей кызмын, бирокчу ошондо аны айтсам, папама айтсам, папам мамамды сабайт да деп ойлодум да ошол кездечи. Ошо мен ичимде могу жерде калып калды да ошол нерсечи. До сих пор жүрдү ошолчу. Ата экеңиздер менен чогуу жашачу белеңиздер ал кезде? Жок, чогуу жашачу эмеспиз. Алар конокко келип турушчу да биздикинечи. Алар сиздердикине конокко келгендеги аракети болуп атат да ал адамдын, э? Ооба. Ошол кезде 12 жаштагы кыз болсоңуз, секелек кыз болуп атпайсызбы? Түшүнгөн белеңиз ошол кезде ал адамдын ыдык көрсөткөнүн же кайсыл жашыңызда түшүндүңүз? Ошол моментте деле түшүндүм да, анткени мындай жиркеничтүү, мындай бир коркунучтуу болду да. Мага корктум аябайчы, ушундай жүрөгүм түшүп калды да менинчи. Мындай ушул нерсе экенин түшүндүм да, мындай корктум. Мындай адам аны любой кыз түшүнөт болуш керек. Ыдык көрсөтүлгөн кызчы, анткени 12 жашта мында ужечи. Мындай кичине мээм, сознаниям уже келип калган учурда. 11 жашта болуш керекмин, даже 12 эмес. Бала чагымда травма болуп, ошол мен быйыл мына постоянно ойлонуп жүрөм да, мисалы, мындай кээ бирде ушул нерсе жашоодо дагы мындай аял менен эркектин мамилесинде билинет экен да. Менин эркектер болгон кээде мындай жиркеничтүү, бир мындай кээде өзүмдүн мындай коргошум, мындай коргоп турам да, мынтип качып турам да эркек адамдарданчы, мындай ушундай бир эме тартып калчудай болупчу. Денеме эме тартып калчудай болуп, травма болуп калат экен. А мен изден мындай билет болчумун ошол нерсени, бирок уялат болчумун айткандан. Могу жеринде жүрчү да. Муну айтсам азыр мени бир ушундай бир слабый адамдай көрүп калабы, же ушундай бир бузулган адамдай көрүп калабы депчи, мындай элибизчи, мындай айтканда. Бүгүнкү күнгө чейин эч кимге айткан эмессизби? Кийин Бүгүнкү күнгө чейин мына Кудайым турат, ошо бүгүнкү күнгө чейин мен бир дагы айткан эмесмин ошол нерсени. Мен ушу кечээ күнү мага аябай эме болду да, ошол нерсе мындай түрткү болду. Ал адамдын андай аракети бир жолу болгонбу же бир нече жолу болгонбу? Бир жолу болгон. Ошол бир эле жолу болгон. Андан кийин тиги 8-классымда өзү мындай чогуу иштетип койчу, бизди мамамдар дордой койчу жумушка. Аны иштетип койгондо ошол жерден да жаакка тартып ийген да. Анда 8-класс кызмын, 15 жаштагы кызмын. Анан мен үйдөн качып кеттим да. Ошол күнү үйдөн качып кеттим. Подружкамдын үйүнө бардым. Мен мындай ошондо дагы мындай баягы кичинекейимде эмем калган окшойт да, коргонууну издедим да. Анан мамамды да келишин каалаган жокмун, папамдын келишин кааладым да. Папам келип, подружкамдыкына келип алып кетип мени кафеге алып барып, мага кусок алып берип, эме эмне болду деди. Мен айттым, ушинтип жаакка чапты мени депчи. Ошондо дагы ушундай бир ошол адамдан мындай мурда запкы жеп калганым үчүнбү, ушу коргонууну издедим да. Мени бирөө метеби депчи мындай. Ал атаңыз коргой алдыбы анан? Коргой алган жок, унчуккан жок. Эми макул деп, эми кызым деп алып, кызым эме деп мындай алдап мени алып келип койду да үйгөчү. Ошол учурда мен кааладым да, ошо жаакка чапканда мен атам коргошун кааладым ошол кезде. Андай болгон жок. Мен ойлодум да, атам урат депчи анычы, бирок болгон жок. Ал адам экөөңүздөрдүн ортоңузда жаш айырмачылык канча жаш? Ал 72-жылкы, мен 89-жылкымын. Мен азыр чоңойдум, мен азыр баягы кичинекей 11-12 жаштагы өзүм коргой албай калган Элиза эмесмин да. Мындай өчтөй мамиле кылат. Эмнеге өчүшөт? Билбейм ошону, мындай мен бир балким мындай постоянно бир сынып калам кээ бир учурларда, кайра ошондойдон мынтип башымды көтөрүп чыгам же тайманбаган мындай ошо мамама мындай бир мындай эркектей болуп бүт жумуштун баарын кылам да, мындай айткандачы, кол болуп, эме бут болуп, бардык жактын эме кылып жүрөм да. Анан ушундай адамдын бир характерин бир салмат эткиси келген адамдар болот го, мындай бир ошол адамды сындыргысы келген адам болот го. Мен ошентип ойлойм да, сындыргысы келчүдөй сезилет да. Ушундай мага бир мындай бир ненависть бар да, мени бир сындырып бир эме кылгысы келгенчи, постоянно мен аны ошону сезем да, ошол адамданчы. Апаңыз таекеңиздин сизге болгон ал мамилесин байкачу беле? Буга чейин экөөңүздөрдүн ортоңуздордо да диалог болгонбу? Негизи бир туугандар. Ооба. Жакында эле мына азыр. Аны жөнгө салуунун аракеттерин кылган эмеспи туугандарыңыздар? Жакында эле ошо мамам операция болоордун алдында мага чалып алып аябай кыйкырды да. Ошондой кыйкырды. Ошондо Москвадан таежем чалып, ушундай урушту да аначы. Аябай урушту. Анан ошондон кийин унчукпай кайра ошол күнү келип калышыптыр, эме болупчу, үйгө келип калышыптыр.
Сизге болгон агрессия анда бир тууганын эжекесин аяганы окшойт да, ошондо анын түшүнүгүндө менин эжемди артка тарта бересиң деп атабы, ошондо баягы күнү, кече күнү дагы ошол бир кездеги бизнести баштап туруп менин эжекемди артка тарттың деп атат да. Негизи сиздин апаңыз менен мамилеңиз жакшы элеби? ооба, негизи жакшы. Негизи мен апамды, мен кечээ деле айттым да мамамдычы. Мама, мен сизди кичинекейимден баштап коргоп жүрчүмүн го депчи, жаныңыздачы. Постоянно мындай апамды коргоп эле жүрөм да, мындай айткандачы. Анан мен айттым, мени ким коргойт дедим да, кечинечи. Макул, мен баарыңарды коргойт экенмин дедим да, сиңдимди коргобойм балким. Сиңдиме да ушундай бир учурлар болгон, бирөөнү тийишүү ушундай бар да. Мен 3 күн уктаган эмесмин. Ошол сиңдимди коргоп алыш үчүнчү. Эми ал Москвада болгон нерсе. Мен ошондо Москвада эшикте жамгырда калгам да, чын айтканда. Аябай ушу кызды мен эмесин коргош үчүнчү. Каяка гана кайрылбай ошол эме кылгам да. Мен баарына ушинтип эме кылат экенмин, бирөөнүн укугу тепселенип атса чуркайм да, башымды салып алыпчы. А мен кечээ күнү менин укугум тепселенди да. Мен эч ким коргой алган жок, чын айтканда. Ошон үчүн мен аябай ызамдан ушу прессадан коргонуу сурадым. Анткени мен буга чейин билесиңер, мен творчествода ошо канча 15 жылдан бери жүрөм. Мен эч качан мындай хайпывать этпейм. Мындай кандай эме болсо дагы, мындай бир үй бүлөмдө болуп аткан нерселерди да чыгарбайт экенмин. Мындай жабык жүрөт да менин жашоомчу. Апам ким экенин, атам ким экенин эч ким билбейт, эч нерсеничи. Мен башынан эле ушундай өзүмдүн жашоомду, личный жашоомду көбүнчө жашырып жүргөн адаммын да. Мындай элге чыгарбай жүргөн адаммын. А ушул жерде мен кечээ күнү ушу мындай эмем жетти да. Ызаландым аябай. Мен коргоону күттүм элденчи. Элден эмес, прессадан дагы ушул эменичи. Бир тууган агаңыз барбы? Өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Бир тууган агам жок. Мен эң уусумун, сиңдим, анан иним бар да. Жолдошуңуз барбы? Азыркы учурда жок. Мен азыр ошол максатым элге жетсин, анан укук коргоо органдары дагы бул нерсени мыйзамдуу түрдө карап берсин. Анткени көп учурларда билесиңер, коррупция дагы бар. Бул адам коррупцияда дагы эме түрменен жаап коюшу мүмкүн. Мен ошол үнүм элге жетип, элден коргоо күтөм да. Анан ошондой эле ушул нерсени көргөндөн кийин ушул адамдан, мисалы, кыздарын, ошо эмелер, жакын арадагы эмелер, ошо жакын адамдар өздөрүнүн кыздарын коргосун, мисалы, өздөрүн коргосун. Анткени кандай адамдар ыдыктарга туш болуп айтпай жүргөндөр көп да, мисалычы. Бул окуя боюнча экинчи тарапка байланышканыбызда төмөнгүчө жооп беришти. Мен Оразбай Элизанын тайпасы болом, атым Такинбай. Бул Жожай кече баламдын туулган күнү болчу, кичи балам ошого келишкен. Свет өчүп болчу, 1 сааттай отуруп. Неден Маштал үйүндө салган бир үйүнө кирип бараткан бир этажный үй бар болчу. Ошого өзү кичине ишкана ачыптыр болчу мурда. Ошону мен 20 жылдан бери эле 17 миңден эме бердим дегеннен, каякта 17 миңден квартирага бергем. 20 жыл болду. Каякта 20 жыл? Ошону сүйлөй бересиң. 20 жыл болсо бүтүн 3-4 жыл эле болду. Ашып кетсе 5 жыл болгонду. Андай деле бересиң деп. Ошондой эле иштеп алсаң анда могу болсоң энин кеп эжеме карата эме айтып койсом ошондон кичине эмоцияга алыдырды, айтадыр. Бөлө менен бөтөлкө менен чаап келин башыман эме нары бир гарнитур бар дейди. Андайын тарелкаларды чаап демени көтөрүп манты жеп атышкан ошондон мен кичине коопсуз. Сойсун деп жаакка бир 2 чапканым бар. Аны мойнума алам. Андай деле бизде катуу кеткен эме деле болгон эмес. Анын өзү кичине эме менен эметип алып жазбайт го, жосуп кеттилер деп оюма деле эме калган жокмун. Ошо эсил ошого катуураак тийип калса кечирип койсун ошо чейин. Билбейм. Анчалыкка деле резонанс жаратып, жолбосо мажбурлаган, талашкан, тартышкан эчтеке жок болчу. Аталган окуя боюнча Чүй облусунун Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматына кайрылып төмөнгүчө жооп алдык.
2025 жылдын 21 октябрында Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө Бишкек шаарынын тургуну 1989 жылы туулган жаран ООЕ тарабынан арыз келип түшкөн. Ал арызында Сокулук районунун Шопоков шаарында жашаган жаран негизсиз дене жаракаттарын келтиргенин билдирген. Бул факт каттоого алынып, анын негизинде алдын ала териштирүү иши башталды. Жабырлануучуга келтирилген жаракаттардын мүнөзүн жана даражасын аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Учурда милиция кызматкерлери окуянын бардык жагдайларын тактап, катышуучулар менен күбөлөрдү суракка алып жатышат. Текшерүүнүн жыйынтыгында тиешелүү адамдардын аракеттерине укуктук баа берилет жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык процессуалдык чечим кабыл алынат.